Assalamu alaikum, саламатсызбы дейт. Кийинки 812 Өзүмдү көптөн бери кыйнап жүргөн бир суроом бар эле өзүмдө дейт. Ошол суроомо жооп берип койсоңуз сураныч дейт. Мен 13 жашымда мен өзүмдүн эле атам зордуктап койгон дейт. Ал жөнүндө эч кимге айта албадым. Азыр 19 жаштамын. Эч кандай жаман жолго, эч нерсеге азгырылбай, жаман чөйрөгө кошулганым жок. Окуумду бүтүп, азыр жакшы иштеп жүрөм. Бирок үйлөнөм деген жигиттер болуп атат. Эч ким менен да сүйлөшпөдүм. Турмушка чыгуудан чынын айтсам коркуп жүрөм. Оюмда турмушка чыкпай өтсөмбү деп ойлонуп жүрөм. Устаз эмне кылсам? Ушул нерсени жашырып жүрүп, эч нерсе жашоого деле көз карашым караңгылашып баратат. Ыңгайсыроом үчүн кечирим сурайм. Бул мен үчүн өтө маанилүү, өмүрүм өтүп жатат дейт. Албетте бул өтө маанилүү, маңыздуу суроо. Тилекке каршы кыяматтын адамдары, кыямат казгалбадыбы эми негизи, чоң белгилер гана күтүлүүдө да. Эмне деген жер бетинде адамдар билип туруп деле ынсабын жоготуп, ыйман менен эсептешпей оор күнөөлөргө барып жатат. Ошондой оор чоң күнөөлөрдүн бири бул өз атасы кызына ыдык көрсөткөнү, же болбосо көп суроолор келип калып атат арасында. Жумуш менен кеткен чакта агасынын келинчегине, жеңесине иниси барып койгону жана башка буга окшогон ыплас адамдын оозу оорбай турган күнөөлөр орун алып калып жатат. Туугандар баарыбыз жапа-тырмак зинадан алыс болуп, зулумдуктан алыс болуп, зөөкүрлүктөн алыс болуп, ыйманга, ынсапка, кичипейилдүүлүккө, жупунулукка кайтышыбыз керек болот. Сиздин маселе болсо турмушка чыгыңыз, жок, жалгыздык жаратканга гана жарашат. Эми ал атаңыздын ошо сиз кичинекей кезде адамдын оозу барбай турган, айбан, акылы жок айбан андай нерсеге барбай турган ишти кылган экен. Атаңыз ага жооп берет, Кудайдын астында дагы, мыйзамдын астында дагы. Сиздин ага эч кандай тиешеңиз жок. Кемчилик күнөө жок. Ошол себептен сиз жакшынакай ыймандуу жигитти тандаңыз. Тандоодо адашып калбаңыз. Өмүрдө үйлөнүү деген мусулмандарда ахли-сунна вал жамаада убактылуу нике жок. Ал ошол шияларда ахли-сунна вал жамаадан сырткары адашкан агым, шияларда гана убактылуу нике бар. Бизде мусулмандарда ахли-сунна вал жамаа, анын ичинде Ханафи мазхабта 4 мазхабта тең. Анын ичинде бекемдеп айтам, Ханафи мазхабта убактылуу деген нике жок. Никахул мут'a, никахул муаккат деген батыл туурду менен жок нерсе бул исламда өзү. Ошол себептен нике бир болгон себептен, бир кыйылган себептен сиз жаңылышып калбай, истихара намазы окуңуз. Кудай менен кеңешүү намазын. Ошол көкүрөгүндө ыйманы бар, маңдайы жарык, дээринде бар. Үй бүлөсүн карасаңыз, үй бүлөсүндө аял затынын сыйы болгон. Үй бүлөдөгү балага турмушка чыгыңыз, анан чыгаардан алдын ушул нерсени ачык айтыш керек. Эртең ар кандай шайтан ой салып жүрбөсүн деп бул нерсени башынан ачыктап айтып, ал сизди Аллах үчүн жакшы көрсө, сиз үчүн сезими болсо, тагдырда жазылган болсо, сизге түшүнөт, жок турмушка чыгышыңыз керек. Сиз эми өзүңүз айтып атпайсызбы? Такыбачылык менен илимге, билимге талпынып чоңойдум деп. Баатыр энелердин энеси болушуңуз керек. Баатырлардын, илимдүү, билимдүүлөрдүн энеси болушуңуз керек.